келдиңби? Мынча кеч калдың. Апа. Бүгүн тренировка болду да, сабактан кийин диш ойнодук. Менин командам жеңилген жокпуз. Ойбай, жыргапсыңар, а? Ооба да. Бирок, мага эртерээк айтып койгун. Мен сен тренировкада жүргөнүңдү, каякта жүргөнүңдү билип, кыжаалат болбой отурайын. Макул, эмкисин айтып коем. Менин эсимде бар. 98-97 жылдары 9-классында биринчи жолу ушундай зональный оюнга барганмын. Өзүң билгендей, кызым, ана мен азыр ушул жашыма чейин дагы эле Кадамжай району боюнча биз энерлер лигасын уюштуруп алып, 30дан жогорку жаштагылар ойноп келебиз, а? Билем апа, билем. Ошон үчүн да жашсыз да сиз азыр. Рахмат. Биз кыздар чогулуп вечер уюштуралы деген экендер, ошого барсамбы деп ойлонуп отургам. Экиленип атасыңбы? Ошондой болуп атат. Ойлонуп көрчү. Кандай кылганың туура болот? Адепти кыздар мындайда эмне кылат? Ошо мен дагы ойлонуп, барсамбы, барбай эле койсомбу деп кечкиге болгонуга. Бирок кыздар ушунчалык отургуңар келип, сырдашыңар келип аткан болсо, мындай кылайлы. Кыздар менен сүйлөшүп, кечкиге боло турган отурушуңарды күндүзгүгө отургула. Ошондо жакшы болот деп ойлойм кыздардык үчүн.